Өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү багытында өкмөттүн аткарган иши бизнести жүргүзүү жана глобалдык атаандаштыкка туруштук берүү индекси рейтингтеринде Кыргыз өлкөсүнүн көрсөткүчтөрүнүн маселесин парламенттин социал-демократтар фракциясы талкуулап, өкмөт өкүлдөрүнүн отчетуна угушту. Өлкөдө экспортко товар чыгарууда шартты жакшыртуу үчүн бир нече лабораторияларды куруу пландалса, анын канчасы ишке ашкандыгы маанилүү. Сиз быйыл биздин комитетте айттыңыз эле, 2018 жылы лабораториялар курулуп бүтөт дагы, биздин айыл чарба продуктларды толук ошол Евразия мүчөлөрүнө жана ошондой эле Европага биз экспортко жөнөтө алабыз деп. Ошол лабораториялар, ошол сертификат турган эл аралык деңгээлдеги лабораториялардын бүтөбү чындап жылдын аягына чейин? Азыркы күндө бизде 19 лаборатория толугу менен ремонт, анан иштерин баары бүткөн да. 4 жаңы курулду, баары бүттү. Бул курулуш жагынан, ремонт жагынан проблема жок. Өкмөт тарабынан жетиштүү каражат бөлүнүп берилген. Анан 2 лаборатория бул улуттук деңгээлдеги лаборатория Бишкек менен Ош шаарында. Мындан сырткары Ош, Бишкек шаарларына 2 лабораторияны куруу, жабдуу менен камсыздоо пландалса 90% жумуш бүтүптүр. Бирок ага чейин саламаттыкты сактоо, ветеринария жана мамлекеттик стандарт тармактарынын лабораториялары иштеп жаткандыгы айтылды. Алардын кайсы бөлүмдөрү эл аралык аккредитациядан өтсө, ошол бөлүмдөрдөн экспертиза жүргүзүп анализ алууга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми ноябрдан тарта 2 лабораторияда Евро биримдикке чыгуучу товарларга аныктама берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анткени менен ишкерлерди кармап туруу үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жаткандыгы, кандай колдоолор иш жүзүндө болуп жаткандыгы эл өкүлдөрүн кызыктырды. Президент тарабынан тапшырмалар берилген, ишкерлерди акча текшерүү боюнча чектөө коюу боюнча биз биринчиден мунун үстүндө иштеп атабыз. Экинчиден биздин ошол экспорттого багытталган иш кануундар боюнча, жеке ишкерлер боюнча биз мына жеңилдетилген кредиттерди берүү боюнча биздин өзүбүздүн биринчи тармагыбыз, биринчи планыбызга койгонбуз. Экинчиден өзүңүздөр билесиздер, мына экспортко чыгарууда сатуудан алынуучу салыктан бүгүнкү күндө толук түрдө экспортерлор кутулган да, бир тыйын алынбайт. Бул арада өлкөгө тамак ашынын 95% сырттан келип жаткандыгына санаа тарткан депутат Иса Өмүркулов ЕАЭПке киргенибиз менен экспорттун көлөмү өспөй жаткандыгын белгиледи. Андыктан аракет көрүүдөбүз деген эле шылтоону айта бербей, реалдуу иштерге ыкчам өтүү сунушун айтты. Себеби азык-түлүк коопсуздугуна кылдат мамиле жасоо керек. Реальный иштерди жасаш керек. Бүгүнкү күндө мына Евразиялыктын аймагына киргенден кийин биз таза четте калып калбайлы. Мына могу жерге уже Беларусьтан сүт оокаттар келип атат. Коңшулар уже бизди ун менен толугу менен басып койду. Эртең бир күнү бир дагы бир деме Кудай сактасын чыга калса, жаап койсо бизде бу жерде кандай абал болот, кандай кырдаал түзүлөт? 5 жылда өнүккөн 50 өлкөнүн катарына киребиз деп ишенимдүү айткан өкмөт өкүлдөрүнө өнүккөн мамлекеттин тизмесинде турган 50-нчы өлкө Казакстан болсо, анын ички дүң продукциясынын көлөмү киши башына $10.000 тура келет. Бирок биздин аракетибиз ошого шайкеш келеби? Ал үчүн кандай кадамдар жасоо керектиги кызык. Биринчиден биз ошол экспорт ориентированный мекеме иш кылымдарга ошол баягы пайыздык ставкасы аз болгон кредиттерди берүүгө жакында жардам берип атабыз. Бул биринчиден. Канча суммада бердиңиздер? 7 айдын ичинде? 8%дан 10%га чейин. Канча миллион акча берилди? 1,2 миллиард фейк боюнча Кыргыз-Россия фонд тарабынан 281,5 миллион акш долларын бердик. Кыргыз-Россия фонд 1530 долбоор. Анткени менен соңку мезгилде кадр маселесине сын пикир көп айтылып жаткандыктан Искендер Матраимов ар бир жооптуу тармакка деңгээли жогору, ошол тармакты мыкты билген кесипкөй адистин иштөөсү да маанилүү болуп жаткандыгына токтолду. Бардыгы эле бир эле тема бүгүнкү күнү Кыргызстандагы кадрлардын начардыгы деп атат. Кадрды эми мындай да, эми жалпак тил менен айтканда ар ким өзүнө саз келген туфлисин кийсе жакшы дей билет эми да. Кээ бири колунан келеби, келбейби, мен ушу ишке барышым керек, ошол жерде иштешим керек деп, анан келип алып, өзү жумушту жакшы аткара албайт. Өзүн да кыйнап, ошол жердеги элди да кыйнап, өкмөттүн ишин да артка тартып атат да. Ошондой эле эл өкүлү жыйынга даярдыксыз келген өкмөт мүчөлөрүн сынга алып, каралуучу маселеге тийиштүү адам келбей, табылган атка минерле келип жаткандыгын да белгиледи. Мындан сырткары фракциянын жыйынында инвесторлорду кабыл алууда иштешебиз дегени менен алар үчүн иштөө механизмдерин сүйлөшүү аягына чыкпастыгы да сөз болду. Көпчүлүк эл өкүлдөрү иштешебиз деген пайдалуу долбоорлор менен келген инвесторлорду кармап калуу, мүмкүнчүлүк түзүү өңдүү сунуштарына билдиришти. Шекер Сатыбалдиев, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.